40-bab Padışaga uazir boğulunun жол жобосу жөнүндө. Уулум билгин, эгер ыкыбалың туура келип уазир болуп калсаң, ишти талдай бил, аткарган иштериңдин эсебин бергенге үйрөн, элдерди ажырата бил. Ар ишти өз ыгына карай жүргүзө бил, өз бектериң менен чынчыл бол, өз бегиңе татыктуу сый-урмат көрсөт, баарын эле өзүм алайын дебе, анткени баарына тутунган адам кургол калат деп айтылган эмеспи? Сага адамдар каалаганыңдын эле баарын бере беришпейт. Эгер бир нерсени убактылуу беришсе, кийин кустуруп алышат. Эгерде башында азга макул десе, кийин ага да макул болушпайт. Ал үчүн өз бегиңди, мал дүйнөсүн этият сакта. Эгер жечү болсоң, тамагыңа тыгылып калбас үчүн чымчып же. Бирок амалдардын колун шарт эле алым-салымдан бууп салба. Болбосо палоого куйрук керек болгондо ак майга жетпейсиң. Эгерде башкаларга даңк калтырбасаң, сенин чөнтөгүңө диркем түшпөйт. Пара алчу болсоң, колу жукалар аныңды айтпай коюшпайт, айбириң төгүлөт. Эгер өз бегиңе адилет кызмат өтөсөң, аскерлер менен букараларга андан да калыс болгонго тырыш. Аларга жалчыбаган кешик бербе. Себеби тишке тыгылган эт курсак тойгузбайт. Кешик берүү ар кандай олжодон артык. Себеби кешикти аз берсең, аскерлерди нааразы кыласың жана букараларды бегине каршы коесуң. Байлык топтоодо жөндөмүңдү көрсөтөм десең, эл жериңди абатташтырып, берекесин көбөйт. Береке 10 эсе көбөйсүн десең жана жараткандын пенделери азык-түлүксүз калуусун каалабасаң, өлкөнүн кароосуз жерлерин иштет. Икая, билип алгын, перс падышаларынын бири уазирине ачуусу келип, аны кызматтан айдап, анын ордуна башка бирөөнү уазир кылып алат. Падыша жанагы кызматтан бошотулган адамга: өзүң жашаганга ыңгайлуу башка бир жерди тандап ал, мен сага ал жерди тартуу кылайын, ал жака мал-мүлкүңдү жана жан-жөкөрлөрүңдү алып көчүп кет деп айтырат. Уазир ага: мага дүйнөнүн кереги жок, бар байлыгымды бекке тартуу кылдым, мага иштетилчү жерди бергениңди каалабайм. Ал мага ырайым этсе, падышалыктагы бир бүлүнгөн кыштакты менчиктеп ал деп табирик кылсын. Ошол жака өз жан-жөкөрлөрүм менен барып, абатташтырып, гүлдөтүп алып жашайын деген жообун айтат. Анда падыша ага бүлүнгөн кыштактардан каалашынча бергиле деп буйруйт. Бүт падышалыкты чапкылатып ага бергенге бир да бүлүнүп таланган кыштакты жана ала кандай да кароосуз калган жерди табышпайт. Ошондо уазир: о падыша, сен мага ишенип башкарткан өлкөдө кароосуз калган этектей да жер жок экенин билгем. Эми менден гүлдөп өскөн өлкөнү алгандан кийин аны азыркы абалында кайтарып бере алчу ишенимдүү адамга тапшыр дептир. Бул сөз падышага жеткенде ал кызматтан бошоткон уазиринен кечирим сурап, кайрадан уазир кылып дайындайт. Ошон үчүн уазир кызматында тилиң жана колуң узун, жаның коопсуз болуусу үчүн куруучу да адилеттүү да болгун. Эгер аскерлер сага каршы көтөрүлсө, алардын кылычы өзүнө каршы көтөрүлбөс үчүн бек оболу сенин мойнуңду толгойт. Адилеттиктен тайсаң, өзүңө да, аскерлерге да, бегиңе да адилетсиздик жасайсың. Бул аскерлерди жалчыбаган жалакы менен каңтарганыңдын баасы болот. Ошондуктан бегиң аскерлерге жана букараларга камкор болуусу үчүн сен да үзбөй сый көрсөтүп тур. Анткени падыша өз букаралары жана аскерлери менен кыштак баба дыйканы менен гүлдөп өсөт. Демек, бай дөөлөт турмуш курам десең, бийликтин колун узартканга аракет кыл. Бийликти аскердин жардамы менен кеңейтүү мүмкүн. Ал эми аскерлерди алтындын күчүнө таянып кармаса болот. Казынадагы алтын элдин жыргал жашоосунан көбөйөт, абат жашоо калыстык жана сот адилеттүүлүгү аркылуу жетишилет. Андыктан калыстыкты жана сот адилеттүүлүгүн бекем сакта. Падышага жамандык ойлобой этият жүрсөң да андан дайыма сактан. Падышадан эч ким уазирдей коркпошу керек. Падыша жаш болсо дагы аны жаш дебегин. Себеби ханзадалар өрдөктүн балапаны сыяктуу болушат. А балапанга сууга сүзгөндү үйрөтпөйт. Ал көп убакыт өтпөстөн сенин жакшы жана
жаман сапаттарыңды электен эле барат. Ошентип эгер падышах эл ортонуна келген болсо, ал же акылман же опсолоң болот. Ал даанышман чыгып сенин чыккынчылыгыңа чыдап алса, кандайдыр бир жакшы шылтоого жамынып сенин колуңду кыскартат. Эгер ал дөдөй жана кем акыл болсо, Кудайга жалбарсаң да сени өтө осол жол менен кызматтан четтетет. Акылман падышадан балким өмүрүңдү куткарып аласың, ал эми дөдөй жана кем акылдан тирүү кутулбайсың. Душмандарың падышага сени каралап сага болгон жакшы мамилесин бузушпасы үчүн ал кайда гана барбасын жалгыз калтырба. Оңтоюн таап, шаанын көңүлүн сурап тур жана дайыма маанайынан кабарың болсун. Шаанын ар бир каш серпкени сага белгилүү болушун үчүн жана ууга каршы дарың жаныңда даяр жүрүсү үчүн анын жакындары сенин жансыздарың болсун. Коңшу өлкөлөрдүн падышалары жөнүндө жакшы кабардар бол жана бир да өлкөдөгү досторуң менен кастарың сени укпай билбей бир ууртам суу ичпесин. Өз падышалыгың жөнүндө кандай жакшы кабардар болсоң, коңшу падышалыктар жөнүндөгү маалыматың да ошондой жакшы болсун. Икая. Фахурат Давылдын заманында Сахиб Исмаил Иби Аббад 2 күн ордого келбейт, диванга катышпайт жана эч кимди кабыл албайт. Жансыз бул жөнүндө Фахурат Давылга жеткирет. Ал кимдир бирөөнү Сахибке жөнөтүп, сенин таарынчыңды эшиттим, таарынчыңа өлкөдө кайсы бир иш баана болсо айт, мен аны оңдоп түзөтөйүн. Эгер мага таарынган болсоң, аныңды айт, кечирим сурайлы деп айттырат. Сахиб Кудай сактасын, кулда өз эгесине таарыныч болмок беле, өлкөдө иштер ырааты менен жүрүүдө, бек сайран кура берсин, кулдун таарынычы жакында тарайт деп жооп берет. Ал 3 күндөн ордого демейдегидей шайдоот келгенде Фахурат Давыл эмнеге таарындың эле деп сурайт. Анда Сахиб: Кашкардагы жансызым Каган кайсы бир саркер менен кеңешти деп жазды. Мен Кагандын саркерге эмне айтканын биле албадым. Капаланганымдан кекиртегимден тамак өткөн жок. Түркүстандын Каганы эмне айтканы балким бизге өтө маанилүү нерседир. Бирок биз аны билген жокпуз. А бүгүн келген катта иштин жайын кабарлашты. Аны угуп көңүлүм тынчыды дейт. Сен аны үчүн дос душманыңдан коопсуз болуу үчүн жана сенин жөндөмүң белгилүү болуусу үчүн дүйнө падышаларынын ишмердүүлүгүнөн маалыматың болуп, алар жасап жаткан иштер жөнүндө өз бээңе кабарлап турууң зарурат. Даражаны татыктуу адамга бер жана напси жоктук кылып зулумдарга даража бербе. Себеби Бузурж-Михрадан Сасафиттер сарайында иш башы болуп жүрдүң. Сенде адам иш башы болуп туруп, алардын ишинен эмнеге чатак чыкты деп сурашканда, ал улуу иштерде майда барат гуламдарга таянгандыктан иши ушул абалга келди деп жооп бериптир. Ошондуктан колу жука амалдарга чоң кызмат бербе, себеби ал өзү пайда тапмайын, сенин пайдаңды ойлобойт. Сен көргөн жоксуңбу, эгин жана агат сугарганда эгинге жана агатка кеткен арык ным болсо, суу агатка тез жетет. Себеби нымдуу жер сууну өзүнө аз сиңирет. Эгер арык кургак болсо жана көптөн бери суу көрбөсө, сууну ачканда өзү сууга канбайынча сууну эгинге жана агаттарга өткөрбөйт. Жарды амалдар какшыган арыкка окшош болот. Жана дегенде сен эмес, өзүн ойлойт. Берген буйругуңду баалай бил жана аны кимдир бирөөлөр ар кандай шылтоо айтып бузуусуна жол бербе. Икая. Угушумча, Абулфазыл Балами Самаркандтын Сакит диваны кылып Сахыл Хужанини дайындайт. Ал жөнүндө жарлык жазылып мөөр басылат. Сахил Хужаниге чепкен берилет. Ал жолго чыгаар күнү кожонун ордосундагылар менен кайыр мазир кылганы жана көрсөтмө сураганы барат. Ошентип ал коштошуу үчүн жүгүнүп, жакшылык үчүн дуа кылып, эл алдынча айтылчу сөзүн айтып бүткөндөн кийин кожо менен жүзмө-жүз сүйлөшүүгө уруксаат сурайт. Кожо иш бөлмөдөгүлөрдү чыгып кетүүнү өтүнүп, Сахыл менен жалгыз калат. Бектин өмүрү узун болсун деп сөзүн баштайт Сахили. Албетте, кул барып кызматына киришкенден бул жактан буйруктар келе баштайт. Ошондо бек кайсы иштерди алга жылдыруу керек экенин,
кайсы буйрукту аткаруу жана кайсынын жөн калтыруу жөнүндө кулга белги берип койсун. Бул сөздү уккан Абулфази балами, Сакыл, жакшы сөз айтпадыңбы? Бул сөздү узак ойлонуп айтканыңды билем. Биз да жакшылап ойлонушубуз зарыл. Себеби тез жооп берип болбойт. Бир нече күн күтө тур, дептир. Сакыл Кожани үйүнө кетет. Анын ордуна Самаркандтын диванханасынын сахиби болуп Сулайман иби Яхья ас-Самгани дайындалат. Жанагы чепкен жана парман берилип, ал кызматына жөнөп кетет. Сакылга сен 1 жыл үйдөн чыкпай отур деп буйруйт. Кожо жана ал 1 жыл үйүндө камалып отурат. Абулфазыл 1 жыл өткөндөн кийин аны чакыртып алып айтыптыр. Эй Сакыл, менин бир чын жана бир жалган буйрук бергенимди бирдекиде көрдүң беле? Дүйнөнүн мен деген дөөш ааларын кылыч менен моюн сунганга үйрөтөбүз. Биздин буйрук бирөө. Букараларды баш ийбегенге үйрөтүп, мен акмак болгонумду кайдан көрдүң? Биз иштин аткарылышын кааласак буйрук беребиз, каалабаган ишибизди буйрубайбыз. Биз эч кимден коркпойбуз жана именбейбиз. Ар кандай ишке күчүбүз жетет. Сен шекшиген нерсе байкуштардын иши. Сен бизди байкуш көрсөң, биз да сени кызматка татыксыз бечара көрдүк. Алар буйруган ишти аткарбай койсо болот деген сеникиндей ой менен кызматка чыгып болбойт. Эч кимдин биздин буйругубузду аткарбай койчу жүрөгү жок. Андыктан уулум, тирүү кезиңде жалган көрсөтмө бербе. Ак окус сенин амалдарың буйрукту аткарбай койсо, аны эстен чыккыс кылып жазала. Сенин көзүңдүн тирүүсүндө парманың мартаба менен аткарылбаса, сенин көзүң өткөндөн кийин сен чыгарган парманды эбак дүйнө салган уазирлер чыгарган жарлыктарды аткарып жаткандай кылып эч ким аткарбайт. Падышалар менен уазирлер бир гана буйрук чыгарышы лазым жана аны эл сыйлап, иштин жүрүүсү үчүн буйрук айбаттуу болушу шарт. Шарап ичпе, себеби шарап бейкамдыкка, илең салаңдыкка, күнөөгө огожо болот. Алла бизди ар кандай арампөш, уазир жана амилден сактасын. Падыша шарапка берилип, уазир дагы ага кошулса, апаат өлкөгө тез келет. Ансең сен өзүңө жана өкүмдарыңа чыккынчылык кыласың. Мен айткандай бол. Уазирлер өлкөнүн сакчысы. Сакчыга дагы бир сакчы керек болгону өлкө башына кара күндүн түшкөнү. Эгер сен Непада уазирликке жетпей саркер болуп калсаң, саркерликтин жол жобосун сакта. Алла өзү колдойт.